Билерманордо интеллектуалдык оюнун өнөктөшү TAEF Costumes. TAEF Costumes сиздин келбетиңиз биздин милдетибиз. Assalamu alaikum, урматтуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу кечиңиздер менен интеллектуалдар. Бүгүн 16 апрель, күнгө жекшемби. Эфирде жазгы сериялар 7-тур. Барыңыздарга жакшы маанай каалап, мен бүгүнкү оюнду ачык деп жарыялаймын. Бүгүн телекөрүүчүлөргө каршы мына ушул сиздер көрүп турган команда студияга келген. Билерманордодо Сооронбай Абылкасым уулунун командасы Премьер лигадан жогорку лига үчүн ат салышат. Команданы ордого чакырууну баштаймын. Демек бүгүнкү оюнга Мелис Музулманов келген. Педагог кыргыз тили жана адабияты сабак боюнча мугалим, Ноокат билимканасынын мүдүрү учурда. Орунбай уулу Куттубек команда мүчөсү, кесип боюнча тарыхчы. Кийинки оюнчу Жуманазар Акылбек уулу дене тарбия сабагынын мугалими, команда мүчөсү. Илгиз Шамырзаев филолог, команда мүчөсү. Нурсултан Акылбек уулу математика сабагынын мугалими, команда мүчөсү. Жана команда капитаны Сооронбай Абылкасым уулу математика сабагынын мугалими, команда жетекчиси. Мына ушул команда сиздерге каршы бүгүн оюн жүргүзмөкчү. Ассаламу алейкум дагы бир жолу, урматтуу билермандар. Мына бүгүн 7-турга да келип жеттик. Жазгы сериялар ортосунан өтүп калды десек болот. Мындан кийин негизги 2 оюн калды. Андан атайын чыгарылыштар ортодо болушу мүмкүн. Бирок негизги 2 оюн калды. Азырынча бир гана команда жогорку лигада. Сооронбай мырза, мандайлар жакшыбы? Команда оюнга даярбы? Ассаламу алейкум, урматтуу алып барчы, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу ордо. Буюрса команда оюнга даяр. Колубуздан келишинче аракет кылабыз. Калганын баардыгын убакыт көрсөтөт. Команда бир кол чаап коелу, колдоп. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ошентип биз эң бир кызыктуу оюндардын бирине күбө болушубуз мүмкүн бүгүн. Ал үчүн биздин оюнга жан кошулган телекөрүүчүлөр болсо, биздин экрандагы даректерди жазып алып, бизге суроо жөнөтүңүздөр. Биздин даректер мурдагыдай эле Ош шаар Ленин көчөсү 330, бул каттар аркылуу жөнөтсө болот, жана Билерманордо Facebooктагы баракчабызга жөнөтсөңүздөр болот. Билерман астыңкы сызыкча ордо биздин Instagramдагы расмий баракчабыз, жана Билерман Чекет ТВ күчүкчө mail cheket.ru биздин электрондук дарек. YouTube'да Билерманордо оюндарыбызды көрсөңүздөр болот. Биздин өнөктөштөр Барболго чоң рахмат. Кадал татуу дайыма жаңы продукциялар менен бизди кубандырып келет. Актив дизайн, сырткы жарнак жана полиграфия борбору сиздерге ийгилик каалайт. Жана ошондой эле TAEF Costumes барыңыздарга жакшы маанай каалайт. Бүгүнкү оюнга суроо жөнөткөн телекөрүүчүлөр мына булар: Урмат Чечейбаев Бишкектен, Үмүт Акназарова Ноокат районунан, Токтомамат Шаматов Ош шаарынан студияда турат. Бүгүн агайыбыз Гүлсанам Ахмедова Ноокаттан, Жахангир Кайнаров Өзбекстандан, Кубан Жумамединов Бишкек, Баяман Топчубаев Ош шаарынан, Алтыбай Кадырбаев Нарын, Нурзат Мусаламова Талас, Алексей Герасименко Новочебоксарск Россиядан. Жана актив дизайн суроосу. Оюн башталды. Эсеп 0-0. Биринчи раунд. Биринчи раунд Блиц. Блицке даярданабыз. Анда сиздер менен биз Блицти ойнойбуз. Команда өтө сергек болуш керек. Азимбек Матраимов сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, сиздерге айтылуу Rolls-Royce автомобиль чыгаруучу компания жөнүндө бир суроо берилмекчи. Экранга назар сала турган болсок, сиздер Rolls-Royce
көрүп турасыздар жана бул автомобилдин жанындагы учакты да көрүп турасыздар. Сиздерге суроо. Эмне үчүн Rolls-Royce автомашиналарын мына ушундай рекламага коюшат? Тез кетет. Самолеттин жанына койгон акчасынын ошо менен баалуу экендигин көрсөтүш үчүн дегенби? Rolls-Royce жок, аз адам колдонот ошондой деген эмеспи. Бирдей чыккан адам аз, акчасынын бардыгынан таанышта чыккан. Бул эң кымбат баягылардан. Балки баягы дөңгөлөктөрдө эшмет ачылыштарында жок реклама, самолет окшош. Ремен таппасаң болбойт. Сора мырза, ким жооп берет? Куттубек мырза жооп берет. Куттубек, Куттубек мырза, эмне үчүн самолеттун жанында реклама кылып атат муну? Урматтуу алпарчы, бул Rolls-Royce компаниясы дүйнөгө кымбат машиналар менен белгилүү. Бул самолетторду жанына коюп сүрөткө чыгарышы булардын маркетинг ушундай, булардын баасы самолеттор менен тете ушуларга гана сатып алалы жосу баабыз, самолетко тете деген ураа менен иштешет. Бул Rolls-Royce'ун бардык машинасы ушул самолеттун алдында эме жарыяланат да, афишалары бүт бардыгы. Бул самолеттун акчасы менен бирдей болгон машина. Же болсо ушундай баасы кымбат, же ушундай кандай десе, даражасы кымбат машина дегенди түшүндүрөт. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Rolls-Royce чындыгында кымбат машина дүйнөдөгү, буйрутма менен гана чыгарылган машиналар. Эмне үчүн самолеттун жанына коет? Анткени самолет Rolls-Royce'га караганда бир аз эле кымбатыраак болот да самолеттор. Ошон үчүн самолетке караганда Rolls-Royce'ты салыштырып көрбөйсүзбү деп башка машинанын жанына койсо Rolls-Royce эч ким албайт. Ошон үчүн ушундай эң чоң кымбат самолеттордун жанына коюп рекламасын жүргүзүшөт. Натыйжада маркетингдеги самолетке караганда Rolls-Royce жакшы эмеспи деген бир сырдуу реклама бар. Биринчи суроонун жообу туура. Экинчи суроо. Айжамал Төлөгөн кызы Ош шаарынан сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар. Немец жазуучусу Йоган Вольфганг Гёте бул тууралуу көп суроолор келет бизге. Кызыктуу да бир адаты болгон. Бул адаты Гёте дүйнөдөн көз өткөндөн кийин гана билинген. Жана Германиянын көчөлөрүндө жагымдуу жыттар, кооз көрүнүштөр пайда болгон. Сиздерге суроо, Гётенин кандай адаты болгон? Урматтуу алпарчы, мөөнөтүн номурда жооп даяр. Ким жооп берет? Урматтуу алпарчы, Гёте бул ошо паркка же болбосо сейил бактарга дайыма чөнтөгүнө гүл уругун алып барып сейип жүрчү. Ошонун айынан натыйжасында паркты гүлгө айланып салган, гүл бакчага. Экинчи суроонун жообу да туура. Жана үчүнчү акыркы суроо. Үчүнчү акыркы суроо Кара Суу районунун тургуну Зухра Муладжанова сизерге каршы суроо берет. Каржылык иш кагаздарындагы мындай жазуулар 700 жыл мурда пайда болгон жана азыркы күнгө чейин пайдаланылып келет. Бүгүнкү күндө биз пайдаланабыз ушундай жазууларды. Ал жазуулардын пайда болушуна эки себеп болгон. Биринчиси жасалма документ жасоонун алдын алуу, жасалма кылып койбош керек документти. Экинчиден ошол учурда Европа элдери бул сандарды араб өлкөлөрүнөн келген үчүн мындай стилдеги жазуулар түшүнгөн эмес европалыктар. Ошон үчүн ушул жазуулар келип чыккан. Сиздерге суроо. Кандай жазуу жөнүндө сөз кетип жатат бул жерде? Каржылык тармагында кетти. Ултамга эмеспи? Акчада жеке номерде араб цифралар ушуларда 1 2 3 4 5 6 дегенде араб цифра сериялык номер. Жок, азыр мен сурап ошондо сан сурап атабы. Номерация. 700 жыл мурда болгондо ошол түрдүү баягы белгилер эмеспи? Доллар, евро сыяктуу мындай белгилер. Араб тилинен келгенде доллар, евро барбы? Баягы жасалмалуулуктун алдын алып Сапалдары болот анан. Сора мырза, жасалма документтин алдын алуу үчүн ушундай жазуулар ойлоп чыгышкан. Бүгүнкү күндө биз колдонобуз. Ошол жазуунун түрүн кандай стилдеги жазуу жөнүндө сөз кетип атат? Эмне жөнүндө?
финанс тармагында. Барчу бул суроого Нурсултан мырза жооп берет. Нурсултан. Урматтуу алып баруучу, көбүнчө буга чейин ошо акчанын жасалмай экендиктерин аныктоого жардам берген бул ошондогу атайын номерлер болот. Ар бир акчанын жеке номери ар башка болот. Араб тилинен, арабтардан келген деген караганда ошол 1 2 3 4 5 биз колдонуп жүргөн цифралар бул араб цифралар болуп эсептелгендиктен бул ошол акчадагы номер. Копия кылганда мисалы колго түшүп калган бир учурда 5 окшош номердеги акчаларды алып барса колго түшөт. Эгерде жалгыз алып барса бир нече убакыттан кийин колго түшөт деген маалыматтар бар. Жооп кабыл алат. Туура жооп. Алдыңызда блокнот бар. Нурсултан мырза жазыңыз. Мен айткан цифраны жазыңыз. Чоңураак кылып жазсаңыз болот. 1500 сом. Цифра түрүндө жазыңыз. 1500 сом. Эми сиз бир документке 1500 сом жазып жөнөттүңүз. Бирок ортодо бир шылуун, ал жерге дагы бир нөлдү кошуп койсо, бул 15 000 сом болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан кашанын ичиндеги сөздүк түрүндө цифраларды жазуу жөнүндө сөз кетип жатат. 1500 сом деп Нурсултан мырза документацияга бүгүнкү күндө финансылык документтерге жазылат. 2500 сом сөз түрүндө. Түшүнүп атасыз да, Нурсултан? Жасалмалуулукту алдын алуу максатында ушундай иштер чыккан. Өтө өкүнүчтүү. 3-чү суроого келип таппай калдыңыздар. Ошол 1500 сомду жазуу түрүндө кашан ичинде жазуу. Нурсултан мырза ошол жөнүндө сөз кетип жатат. 1-0 оюндун башы башталды. Зухра Муллажанова телекөрүүчү тарапка эсепти ачып койду. Өкүнүчтүү эки суроо жакшы табылып жаткан эле. Ешерсе эмес, оюнду улантабыз. Билерман-Ордо интеллектуалдык оюнунун өнөктөшү TAEF Costumes. TAEF Costumes сиздин келбетиңиз биздин милдетибиз. Экинчи раунд. Экинчи раунд. Бүгүн урматтуу телекөрүүчүлөр, Сооронбай Абылкасым уулу жатат. Урмат Чечибаев Бишкектен силерге каршы суроо берет. Бүгүн биздин студиябызда биздин кадырлуу коноктордун бири Ош шаарынын тургуну бизге эки суроосу келген. Бул Токтомамат Шаматов аттуу агайыбыз студияда. Кош келипсиз, агай. Ардагер, педагог, жазуучу биздин студияда бүгүн биринчи жолу келип турат. Оюнду өз көзү менен көрөйүн. Бир топ жылдан бери ушул биздин Билерман-Ордо оюн күйөрманы. Учуру келгенде агайга биз сөз беребиз. Урмат Чечибаев сиздерге төмөнкүдөй суроону жөнөткөн. Элис мырза, эмнени көрүп турасыз? Кайчылардын түрдүү кайчылардан жасалган баягы жумуртка инсталляция. Бул инсталляция дейлик. Суроо. Литванын борбору Вильнюс шаарындагы аэропортто узундугу 1,5 метрге келген сиздер көрүп турган инсталляция орнотулган. Көрүп турасыздар, бул жерде кайчы, дагы эмне, бычак, ушул сыяктуу предметтер илинип турат. Сиздерге суроо. Эмне себептен бул инсталляция аэропортто орнотулуп турат? Минута кетти. болбойт да. Жок, баягы металл жүктөрдү текшергенде бул куралдарды алып коет да, бычак ал жерден кайчып өтпөйт. Металл. Маселе аэропортко келгенде кармайт да бул. Мамлекетке мындай эме кылбак, кыркыласын, кесилесин деген маселе эмеспи? Жок, бул жерде ошо баштыктан эле алынып калат, ал аэропорттон калып кетет. Ал кимге ташташын билбейт да. Ал жерде топтоло берет да, топтоло берет. Же мындай деши мүмкүн. Жок. Бул неме болот? Буну тиги немеге багажга койсо болобу? Жок, багажга негизи мүмкүн эмес да, кайчы бычактар мүмкүн эмес. Бул сынып калат деген майындабыз. Биз алып коебуз дегендейби? Жок, анан дагы бир ойлоп атам, балким бул кол келтирет, жөнөкөй эле баягылар эмес, ошол аэропортто кылмыштуулукка баягы тиешеси бар куралдар. Жок. Бул кылмышка тиешелүү болуп. Бул неме болуп атат да, ошол силер айткандай мындай топтоштура албайду. Кыскасы буларга мүмкүн эмес, буларды алып жүрүүгө болбойт. Анткени Сорон мырза. Өмүрү жумуртка сыяктуу дегендей бир нерсе. Ким жооп берет? Илгиз Шамырзаев. Илгиз Шамырзаев. Урматтуу алып баруучу, негизинен белгилүү болгондой, аэропортто ар бир адамдын жүк баштыкчалары текшерүүдөн өтөт. Ал жерде эгерде жүк баштыкчанын ичинде түрдүү ушундай учтуу
темир куралдары боло турган болсо, булардын баары ал жерден кызматкерлер тарабынан жыйналып алынат. Ал эми жыйналып алынган ушундай шаймандар ал жерде топтолуп бара берет дагы, балким булар ошол жумуртка көрүнүшүндө аны атайын инсталляция кылып койгон деген бир чечимге келебиз. Акыркы жолу качан аэропортко бардыңыз? Акыркы жолу ноябрь айында барганмын, Ош аэропортуна. Сизде мындай нерсе чыкпаганбы жүктөн? Кайчы бычактар? Менен кайчы бычак чыккан эмес, бирок ошол учурда тиги ноутбуктарды аябай көзөмөлдөп жаткан экен, ноутбук болгон үчүн баштыгымды толугу менен бошотуп бергем. Литванын Борбору Вильнюс шаарындагы аэропортто мындай инсталляциянын турушу жүргүнчүлөрдөн алынып калынган бычак жана ушул сыяктуу предметтер өмүргө коркунуч келтириши мүмкүн деген жөө менен аэропорт кызматкерлери алып калат. Азыр дагы ушундай нерселерди кое бербейт. Эсеп 1-1. Эсеп 1-1. Команда өз тарабына эсепти ачты жана биз 3-чү раундга старт беребиз. 3-чү раунд. Ушул жерден мен Токтомамат агайыбызга сөз берейин деп турам. Кыргызда унуккандан бир көргөн дейт. Мен атайын ушу Билерман Ордого бүгүн атай кызыгуу менен келип, өз көзүм менен көрүп кетейинчи деген бир тилек менен келип калдым. Бул жерде азыр оюн абдан жакшы кетип атат. Мына жерде Талант мырза, сизге дагы чоң рахмат. Ушул Билерман Ордо оюнун негиздеп, ушуну бүгүнкү күнгө чейин жакшы деңгээлде алып барып атканыбызга биз дагы абдан чоң кубанычтабыз. Анткени бул көрсөтүү азыр биздин ушул Ош областынын аймагында эмес, азыр бүтүндөй республика боюнча, жада калса мына коңшу Казакстан, Өзбекстан республикалары боюнча дагы зор кызыгууну туудуруп атканы жашыруун эмес. Буга кызыгуу абдан чоң. Мына биз эл арасында жүрүп мен көрүп билип атам, муну угуп атам. Буга баягы жаш муундардан баштап, мына бул орто муун, даже мына бул ардактуу эс алууга чыккан адамдарга чейин, ушуга чейин зор бир кызыгууну туудуруп атканы бул албетте мына жакшы көрүнүш. Биздин эми тилегибиз ушул мына бул азыркы жаштар мисалы мына ушундай билимге, илимге умтулуп, өздөрүнүн интеллектуалдуулук деңгээлин жогору көтөрүп, баардыгы ушул мындай ар тараптан өнүккөн бир мына азыркы коомдун талабына ылайык өнүккөн бир жаштардан болуп өссө экен деген гана ушу тилегибиз. Ушу Билерман Ордого катышып отурган бүгүнкү командага да чоң ийгилик, сизге да чоң ийгилик каалайбыз. Рахмат. Үмүт Акназарова, Ноокат районунан силерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, Кашмирдеги армияда кызмат өтөп жаткан бир аскер күн сайын банкоматтан 100 рупий алып турган. Күн сайын. Ушундай көрүнүш бир канча жумага уланган. Жана банкоматтын күзөтчүсү бир күнү сиз эмне үчүн көп күнгө жете турган акчаны бир эле алып албайсыз? Мүмкүнчүлүгүңүз бар, акчаңыз дагы болсо керек. Эмне үчүн күн сайын сиз 100 рупий алып турасыз? Деп сурайт. Эмне деп жооп бериши мүмкүн? Аскер. Урматтуу Алпарчы, мөөнөтүнөн мурда жооп даяр. Жооп берет. Куттубек мырза. Урматтуу Алпарчы, азыркы мезгилде карталар, банк карталары эмнелерге бизге онлайн уланып калган эмеспи, телефондорго. Бул ошол үйүнө уланып калгандыгын билдирген жана күнүнө 100 рупий алуу менен бул өзүнүн тирүү экенин жубайына билдирип турам деген сөздү айткан. Жооп тура. 2-1 эсеп. 2-1. Команда 1 мүнөттү үнөмдөй алды ушул жерде. Кечеде Насир Нахунов үнөмдөдү, бирок пайдалана албай калды. 4-чү раунд. 4-чү раунд. Бүгүн Куттубек мырза активдүүлүгүн 3-чү раундга чейин көрсөтүүгө аракет кылып жатат. Илгиз Шамырзаев бир суроого туура жооп берди. Алтыбай Кадырбаев Нарын шаарынан силерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, былтыр Катарда футбол боюнча дүйнө чемпионаты болуп өттү жана Аргентина чемпион болду. Аргентинанын жеңишин Аргентинанын жашоочулары эле эмес, дээрлик бардык Аргентина республикасынын аймагындагы жана дүйнө жүзүндөгү аргентиналыктар кошо майрамдады. Бирок ошол эле маалда дал ушул аргентиналык бир жаран бул жеңишти майрамдаган жок. Өзү аргентиналык, бирок майрамдаган жок.
Сөз ким жөнүндө болуп жатат? Урматтуу алып барчу мөөнөтүн өмүрдө жооп даяр. Ким жооп берет? Илгиз Шамырзаев. Урматтуу алып баруучу, шашып койбодук деп аракет кылам. Бул аргентиналык дегенде бул жерде ким майрамдабашы мүмкүн? Албетте бул футбол дүйнөсүнө тиешеси бар адам болушу керек. Сөз Рональдонун жубайы Родригес жөнүндө болуп жатат. Анын түпкү баягы төрөлгөн жери аргентиналык болот. Родригес аргентиналык болчу, бирок Роналдонун урматы үчүн майрамдаган жок. Жооп тура. Эсеп 3-1, команда дагы 1 упай 1 мүнөт үнөмдөп атат. Команданын абалы азырынча жакшы. 5-чи раунд. 5-чи раунд. Актив дизайндан суроо. Актив дизайн сиздерге каршы суроо берет, биздин өнөктөш. Урматтуу билермандар, анда суроого көңүл бурабыз. Аларды мен кимдир бирөөлөрдү назарга тутуп жатам. Аларды рекламалык жарыяларда өтө көп көрсөткөндүгү үчүн дагы социологдордун изилдөөсү боюнча мына ушундай көрүнүштөрдүн болушуна себеп болуп калат экен. Кимдир бирөөлөрдө рекламалык жарыяларда көп көрсөткөндүктөн кандайдыр бир көрүнүштөрдүн болушуна себеп жаралат экен. Минута кетти. Кимдердин? Эмне жөнүндө сөз кетип жатат? Аялдар. Эң көп рекламага пайдалана турган бул аялдар. Ушул баягы шоу бизнес өкүлдөрү баягы ар жерден тартып алып эле. Эмнеге себеп дегенде кимди сурап атабыз бизден? Баягы реклама кыла бергендиктен булар ар дайым жылмайып келип калды. Ушундай булар көп тарткандыктан ушул себепке келип калды деп атат. Аялдар чыгып эмнеге таасир этип атат? Мисалы бир белгилүү адамдар болуп жүрө берет, баягы папарацци сыяктуу да сүрөттөрүн тартып алып туруп, түрдүү рекламаларга пайдалана берет. Ошондуктан булар ар дайым жаш балдарды реклама кылып жүргөнгө балдар өздөрү тарбиясы бузулуп кетип атат, башка мааниге кетпейт абы. Мисалы эмнеге бузулуп атат? Аларды адамдар болуп атат да. Бир нерсени көргөсүң жаш балдар. Эми бирок аялдар баягы рекламаларда башка мисалы жаш балдарга эмне көз тиеби? Жаш балдарга неме болгон үчүн ушундай болуп атат деп атат да. Ушул нерселер көп болуп атат. Ушул нерселер оорулар көп болуп атабы, эмне болуп атат? Жаш балдар пайдаланган үчүн. Аялдардын сүрөтү рекламага көп чыккандыктан балдар андай баягы сырткы сулуулукка көп маани берет. Жылдызга айлантат, же акча көп таап атабы? Эмне болуп атат? Же башкабы? Акчаны көп табышы же аялдардын, эркектердин да үйдө отуруп эсеге алып келет деп, бирок тескери нерсени айтат окшойт. Сооро мырза. Жооп бересиздерби же ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу, суроону бир сыйра кайталап берсеңиз үнөмдөө алабыз 1 минутаны. Социологдордун изилдөөлөрү боюнча аларды рекламалык жарыяларда өтө көп көрсөткөндүгү үчүн дагы мына ушундай көрүнүштөрдүн болушуна себеп болуп калат экен. Эмне жөнүндө сөз кетип жатат бул жерде, урматтуу билермандар? Кетти үнөм. Аялдарга зордук зомбулук. Ошону көрүп бир нерселер болуп кетет. Аялдарга зордук зомбулук. Же жаш балдарга зордук зомбулук. Аялдар жакшы. Азыр эмедеги кырсыкта эң көп. Жок, бүт дүйнөдө да бул гендерлик теңдик жөнүндө, башка жөнүндө сөз болуп атат. Көргөздө ошон үчүн жаш балдарга эмне болуп атат? Телефонду кармап бузулуп кетип аткан. Аялдар бар, жаш балдар көбүнчө баягы шоу бизнес өкүлдөрү да. Жок, шоу бизнес өкүлдөрү менен азыр болду мындай немеге чыгалы. Же аялдар, же социологдор, же кайсы бир катмарда. Маанини козгоп атат да булар социологдор. Катмарда. Демек ошол жаш балдар. Зордук зомбулук. Блогерлер өзүнчө бир катмар дечи. Катмар бирок алардын рекламада эң көп берилген жок, алардын сүрөттөрү же башкалары. Жарнамаларда эң көп зомбулуктар токтобойбуз. Ошо зордук зомбулук аялдарга карата. Башка азыр көп чыккан үчүн ошолор болуп. Ооба. Анан бирок билбейм эми башка эмне балдар десек балдар эмне болуп бузулуусу дегенде нерселер кетпейт абы. Эми ошо зордук зомбулуктан келип зордук зомбулуктан келип атат. Ал барды ошол аял. Мен дагы ошондой болгум келип атат деп үй бүлөдө көрдү дагы анан аялым ошол нерсени кылды. Жок. Бул рекламаларда жарнамаларда көп пайдалангандыктан. Сооро мырза. Урматтуу алып баруучу, бул суроого Мелис Музулманов жооп берет. Мелис Музулманов. Эмне жөнүндө сөз кетип жатат? Урматтуу алып баруучу, эми бир команданын ою боюнча, жеке менин деле оюм боюнча, кайсы бир көйгөй жөнүндө айткысы келип атат суроонун аягында. Эми биздин оюбуз боюнча негизи өзү үй бүлөлүк кризис бул бүткүл дүйнөдө, Кыргызстанда көп көйгөйлөрдүн очогу. Ошон үчүн жарнамаларда аялдардын
сүрөттөрү көп пайдалангандыктан аларга карата зордук зомбулук күндөн күнгө күчөп атат деген ойго токтолуп атабыз биз. Эми жаш балдар дейин десек, бир аз баягы жаш балдардын тармагы баягы үй бүлөдөгү негизги ролду ойнобой койгондой болуп калат да бизге. Ошон үчүн ошол экөөнүн аялдар дегенине токтолууга туура келет. Жооп кабыл алынат. Демек, рекламалык жарыяларда аялдар көп көрсөтүлүп жаткандыктан зордук, зомбулукка кабылып калган учурлар жөнүндө сөз болуп жатат. Бүгүнкү күндө реклама өтө чөйрөдө көп. Күкүрттөн баштап чоң кемеге чейин реклама. Талкуу негизинен эки варианттын тегерине жүрдү. Бул аялдардын рекламасы жана жаш балдар жөнүндөгү рекламалар жөнүндө жүрдү. Бул жерде рекламалык жарыяларга аялдардын денеси көп чыгат, аялдардын көрүнүштөрү көп чыккандыктан коомдо кайсы бир жерлерде аялдарга болгон зорлук зомбулук ошол рекламалык азгырыктардан дагы пайда болуп атыптыр. Мына ошондуктан социологдор айтыптыр, рекламада аял затын чыгарсаңар дагы мындай бир жөндөө кылып чыгаргыла. Бүгүнкү күндө көрүп атасыздар, ар кандай бир мындай бир көрүнүштөрдө чыгат да. Ушул жанагы маньяктардын дагы ушундай кадамга барышына ушундай рекламалардын дагы таасири бар экен, урматтуу билермандар. Караңыздар, кандай бир көйгөй. Эсеп 4-1. Oyun улантылат. 6-cı rauнд. 6-cı rauнд. Komandada үнөм 1 минутта үнөм бар. Ордодон жардам алуу азырынча менимче команда муктаж эмес азырынча. Байман Топчубаев Ош шаарына сиздерге каршы суроо берет. Байман Топчубаев. Сиздерге сыр сандык аркылуу суроо берген. Билерман Ордо интеллектуалдык оюнунун өнөктөшү TAEF Costumes. TAEF Costumes сиздин келбетиңиз биздин милдетибиз. Суроону окуйм. Англис тилинде early bats деген сөз бар. Ким англисче билет? Мен мунун котормосун айтам азыр. Бизче которгондо эрте ванна деген түшүнүп келет экен. Эрте ванна. Early bats. Бул сөздүн биринчи мааниси эрте жуунуу деген мааниде колдонулат. Ушул сөздүн биринчи мааниси эрте жуунуу деген мааниде колдонулат. Ал эми сырдуу сандыкчанын ичиндеги нерсе өткөн кылымдын экинчи жарымында бул сөз айкашын экинчи мааниге ээ кылды. Урматтуу билермандар, сыр сандыкта эмне бар? Жана кыла албайтам. Бул эрте жуунуу баягы адамдарга караганда эртерээк жуунуу баягы. Мен да бир жерде уккан элем да. Бирок мага башка десе өткөн кылым 20 жыл эрте жуунуу биринчи мааниси эми мен биринчи турсам эртерээк жуунам. Салфетка майла. Ошондой экен да. Менимче ачык ойма келет же мындай бир жанагы бир байня саня ошого окшош бир нерсе окшойт себеби экинчи маанисин берип атпайбы? Экинчи мааниси. Эрте жуунуу. Эрте жуунуу. Башкадан тезирээк жуунуп айтасың сен. Башкаларга караганда эрте жуунат эле. Сен баягы былай салфетканы баягы убара болуп жууп отурбай? Жок, ал эмес. Ванна деп атат да, мындай кадимкидей душ сыяктуу да. Эрте душ. Буюм бар. Жок, буюм да бул жерде бул буюм болгондо. Бирок баягы ана эме сиз айтканча сулуу салфетка эмес да. Сулуу салфет жок, ал эмес болот. Салфетка башка нерсе келчи, эмне бар ичинде? Башка эмне болгон нерсе? Экинчи жарымда. Не? Ооба, красный карточка. Токто. Красный алсаң ойнап чыгасың. Эртерээк жуунуп турат, бирок жуунуп калат. ал нерсеге Жок, чурей. Каймактан эмес, ошо футболдо эле да. Футболдо эртерээк чыгып кетип, жана кушка эртерээк чыгып атат. Ошондой болуп. Ошо анда 25-жылдар неме пайда болуп атпайбы? Сорон мырза. Сорон мырза. Дүйнөлүк башталып атат. Сорон мырза, убакыт бүттү. Урматтуу алпарчы, Футболдун өзү негизи Жуманазар мырза жооп берет. Акылбек уулу Жуманазар.
Кызыл карточка бар içinde. Кызыл карточка? Эмне себептен? Футболдогу красный карточка алган оюнчу эрте оюндан чыгып, эрте жуунат. Жооп кабыл алынат. Сиз дене тарбия боюнча адисиз, футбол ойнойсузбу? Футбол ойнойбуз. Эгерде кызыл карточка боюнча сөз кетип атса, оюндан эрте чыккан учуруңуз болгонбу? Жок. Кызыл карточка алган учуруңузбу? Урматтуу алып баруучу, бул оюндан чыкпайт, себеби топушунуку да. Эми биз сыр санаттын ичиндеги предметти көрөлү. Бул эмне болушу мүмкүн? Бул кызыл карточка. Кызыл карточка бул оюн учурунда эрте жуунуу деген сөз бар футбол чөйрөсүндө. Эгерде футбол оюнда кызыл карточка алган оюнчу команда мүчөлөрүн салыштырмалуу эрте жуунууга чыгып кетти деген бир какшык түрүндөгү ушундай бир түшүнүк бар футболдо. Ошон үчүн сөз айкаштын экинчи мааниси ушул сөздөн алынган деген суроо берилди. Жооп туура жана эсеп 5-1. Эсеп 5-1. Бүгүн Сорон Абылкасым уулунун командасы же Сорон Абылкасым уулу өткөндө Семетен мырза айтып аткан Насирдинге бүгүн сол жамбаштан туруп алгансыңарбы деп. Бүгүн эми азырынча оюн бүтө элек, бирок ошентсе дагы ушул көрүнүшкө келип оң жамбаштан тургандай болуп атат команда. Бирок оюн бүтө элек. 7-чи раунд. 7-чи тур. 7-чи раунд. Жахангир Кайнаров Өзбекстандан, Сырдария облусунан сиздерге каршы суроо берет. 1917 жылы Испаниялык белгилүү сүрөтчү Пабло Пикассонун ата-энеси уулунун болочок колуктусу орус балеринасы Ольга Хохловага үйлөнүшүнө каршы чыгат. Баласын үйлөнбөйсүң бага дейт. Бирок Пабло Пикассо ушул бир ишти аткаруу менен, кандайдыр бир аракетти көрүү менен өзүнүн апасына колуктусун жактыртат. Апасына жагып калат. Эмнегедир? Сиздерге суроо. Пабло Пикассо эмне кылган бул жерде? Кеттим. Сүрөт тартса керекпи? Православтан католик динден бужак өткөргөн протестантка же католик өткөргөн. 1917 ал жерде Россияда баягы болуп аткан болчу, революция. Диний көз караш мындай. Кырдаалдан чыгыш үчүн бул мындай бир баягы сүрөт неме кылган эмеспи? Сүрөткө 1917 жылдын тиешеси жокпу ошол окуяга? Революция граждан. Ошонун тиешеси жок, балким жана болгондо. Революция деген сүрөт тартып жүргөн эмеспи? Мисалы апасына Россия жетилиппи? Эгерде апасы неге апасын дин максатта каршы чыккан. Каршы чыккан диний эле көз караш. Диний көз караш. Диний көз караш. Бир вариант. Менимче бул бай болгондо бай революциядан кийин байлыгын алып туруп жана кылганда уже кедей болуп калган да. Анан кийин жактыртып бир иш менен бир şey. Ошол ал революцияны ал кылбайсың эгер бир иш болсо испан тилин үйрөтүп. Бирок бунун аракетин табышыбыз керек биз. Испанияда эмне бунун аракетин табышыбыз керек. Пабло Пикассо кылат аны. Же апасына кесип таштап жүргөн эмеспи? Испан тилин үйрөтүү же Испанияда баягы испаниялык испандыктар кайсы динде? Испандар протестант католиктер окутуп баяндап бергенби? Беркилерчи. Сора мырза. Ким жооп берет? Сора мырза. Урматтуу алып баруучу, үнөмдөгү убакытты алабыз. Үнөмдө убакыт 1 минутта бар сиздерде. Минута кетти. Кесибин өзгөрткөн эмеспи? Кесибин таштаткан эмеспи?
Жок, бул 17-жылы дароо эле Анын каалабайт экен. калап айтат. Бир ишти аткаруу менен Бир иш аракетти болот да. жакшы көрөт. Бирок өз аракет аткарып атат да. Мен ошого сүрөткө такалтам да менчи. Жок, Наркы баро дин өзгөртүрөбү эми. Сүрөт тартса эле кабыл алабы? Бирок сүрөт эмес. Сүрөт эмес да маселе тем сүрөт тарткан менен. Жок, сүрөт тарткан дегенде бир ошого байланыштуу бир сүрөттү чыгаруу керек эмес, элдин астына жарыя кылып. Келин жана апасы, же апасы жана келини деген мен түшүнүгүмдө эң жаман сүрөттөр ушунуку да. Кызыкты, о акыл жетпейт да го, очон. апасында акыл жетпей калат дейсиң. Апасында акыл жетпесе керек. Жок, ошолор менен тартат. Ошондой жеке түшүнүк же динин же анын кыз эмесинен балериналыгынан каршы болушу мүмкүн да апасы. Балерина. Кесин өзгөрттүбү же? Жок, бул же болсо Пикассонун үй-бүлөсү кандай иш аракеттер аткарган? Диний көз караш менен болгон. Карайлы анда баягы. Денесин кесиби. Эми балериналардын баягы дене тулкубою Иш чыгып алам деген, а? испан тилин үйрөткөн же бир Сен эптеп биле кыламдар, чыганда тогуз болуп калсың сен. Убакыт аяктады. Сора мырза, ким жооп берет? Нени? Испаниянын тарыхын окуп берген эмеспи? Урматтуу алып барчу, суроо аябай талаш. Урматтуу алып барчу, Куттубек мырза жооп берет. Куттубек Орунбай уулу эгерде туура жооп берсе, оюн 6-1 эсебинде жыйынтыкталат. Туура эмес жооп берсе, оюн кайра улантылат. Урматтуу алып барчу. Мен билгенден бул Пабло Пикассонун ата-энеси булар чиркөөдө же болбосо дин кызматкерлери болуп эсептелген. Анан бул христиан дининде дагы өздөрү 3 бутакка бөлүнсө дагы булар бири-бирин аябай мындай жаман көрүшөт да, башка бутактагыларды. Бул православ эмесинен бутагынан ошо католик же протестант эмесине өткөргөн бутагына. Пабло Пикассо ошон үчүн анан жакшы көрүп баштаган. Мунун апасы. Ольга Хохлованы православдан католик динине. Жок, Евангелияны окуткан десек болот. Жооп кабыл алынат. Билерман Ордо интеллектуалдык оюнунун өнөктөшү TAEF Costumes. TAEF Costumes сиздин келбетиңиз биздин милдетибиз. Ордонун пикирин да угуп көрөлү. Ордого пикир сурай элекмин. Эсимен чыгып кеттир. Кимде кандай варианттар бар? Урматтуу алып баруучу, биздин команданын ою боюнча Пабло Пикассонун баягы тарткан сүрөттөрүнө чыгармачылыгына көз жүгүрттүк дагы биз. Анан ошонун кара алып туруп, бул ошо кызды аябагандай татынакка кылып сүрөтүн өтө сонун кылып тартып, анан бир аз италиялыктарга окшоштуруп сүрөтүн тартып көрсөткөн болуш керек апасына. Анын өзүн Пикассонун сүрөттөрү мындай кээ бир жөнөкөй караган адам түшүнбөйт го. Абстрактуу да. Ошондой. Дагы кимде пикир бар? Урматтуу алып баруучу, менде мындай өзү да түшүнбөй калса керек эти сүрөттөрүн. Менде мындай бир ой келип атат. Демек, аялдардын бардыгы эле бирдей ойлонот, бирдей ой жүгүртүшөт. Ошондуктан мен ойлоп атам, эгер Пикассо өзүнүн келинчегинин атынан өзүнүн апасына белек берген болсо, белек берген адамдарды ар дайым жакшы көрөбүз да. Аялдар деле ушундай болсо керек менче. Ошолой менин келиним мага белек бериптир деп жакшы көрүп калган да. Жөнөкөй эле психологиядан айттым. Түшүнүктүү. Башка менимче эч кимде жок. Семете мырза, турганда туура пикир чыкчу эле сизден. Урматтуу алып баруучу, ушул суроого жакшы пикир чыкпай атат, ачыгын айтайын. Дайым эле чыга бербейт экен, турганда деле аны моюнга алып коелу. Эч кандай вариант жок. Жок, бар вариант, бирок мындай ишеничтүү эмес болуп аткандыктан айтпадым эле. Эми айтып кое берейин, сиз сурап калдыңыз. Бир эки вариант келип атат. Биринчиси ошол Ордодон деле чыкты, ошол испан тилин үйрөткөн окшойт депчи келинчегине. Испан дининби же испан тилинби? Тилин деп атабыз биз, испанча. Испанча үйрөткөн болушу мүмкүн. Ошол эле учурда балким ошо апасына окшоштуруп, бул жерде эми апасы каршы болуп атат да? Ата-энеси каршы болуп атат. Же ата-энеси. Эми бул жерде апасы чечет да маселени, Семетей. Сен деле апаң чечкен болуш керек маселени. Эгер апасы чечишкен болсо, балким ошол апасыга окшоштуруп кийинткен да болушу мүмкүн да, балким прическасын ошол апасына окшоштургандыр дегендей ой болуп атат. Жоопту уктук. Кече мага бир телекөрүүчү жолугуп калды көчөдө, Семете мырза. Учурашты дагы сиз айтты. Семете мырза Амиралиев деди. Эмне үчүн сиз мындай ага мындай эме сөз бергенде сөзсүз бир эмени кошосуз. Семете сен турганда туура жооп берчи элең деп
Бирок мен байкап калдым, отурганда жакшы ойной албай калып атат акыркы күндөрү. Турганда булдан жакшы сөздөр чыгат экен деди. Сиз кийинкиде туруп ойнобойсузбу, Семете мырза? Кресло тура берет, кресло бош турат. Туруп эле ойнобойсузбу дейм да? Мен макулмун. Эгерде микрофон тоскоол болбосо мен макулмун. Тоскоол болбойт микрофон. Креслону алып коебуз. Мен туруп ойнойм, балыкчылар ойнойт. Эми мен туура жоопту айтайын. Бир топ варианттарды уктук, команданын да варианттарын уктук. Караңыздар, апага эмне жагыш керек? Апага жагыш керек да. Нурсултан мырза, сиз да үйлөнгөнсүз. Сөзсүз апа менен акылдашат. Апа, мына мына кызды алайын деп атам десе, дейт. Баарыңардын башыңардан өткөн. Эмне амал кылды Пикассо? Сиздер айткан абстрактуу сүрөтүн да тартып көргөн болсо керек. Башка айтор бүт амалды кылган болуш керек. Бул жерде Пабло Пикассо орус балеринасы Ольга Хохлованы испан улуттук кийимине кийгизип апасына көрсөткөн. Мынакей депчи, урматтуу билермандар. Испан улуттук кийимине кийгизип апасын көрсөткөндө апасы жактырып калган Ольганы. Мынакей жакшынакай эле бир испанча кыз бар экен го деп. Урматтуу билермандар, Семете мырзадан дагы бир жөндүү пикир чыкты ушул жерде азырчы. 5-2 азырынча эсеп, 5-2. Телегөрүүчүлөр тарапка бир упай өтөт. Жахангир Кайнардын суроосун команда туура эмес таап калды жана жалпы эсеп азырынча 5-2, оюн улантыла турган болду. Оюн улантылат. 8-чи раунд. 8-чи раунд. Демек, ошол апасына испан улуттук кийимде кийиндирип алып келген. Натыйжада апасы аны жактырып калып, эми дин маселесинде католик ал кайсы динди тутунган бизде так маалымат жок экен. Гүлсанам Ахмедова, Ноокат районунун тургуну. Ноокат району Кайрагач айылынан. Урматтуу билермандар, Африка өлкөсүнүн мусулмандар жашаган бир кыштагында имам жок болуп, аябай кыйналышкан. Ислам илими бар имам таап аябай кыйын болуп, ошол кезде ислам университетин бүткөн илимдүү бир киши ошол кыштакка имам болуп келет, Кудайдан болупчу. Рамазан айы келип, кыштактын эли ал имамды аябай сыйлашат, чекесинен ооз ачарга чакырышат. Үчүнчү болуп чакырган үй бүлө, жаш үй бүлө болот. Имам ал үйдүн сыйын көрүп, коштошуп кетет. Бир аздан соң үйдүн кожойкеси акчасын таппай калат. Үйдөгү акчаны таппай калат. Исламдан, имамдан башка эч ким келген эмес болсо, кантип эле имамды уурулукка шектеши мүмкүн. Рамазан айы дагы келет, кийинки жылы дагы чакырышат. Имам келет, үйдүн сыйын көрүп кетмекчи болуп. Жана үй кожойкесинин маанайы жок экендигин байкайт. Анан сурайт, эмне болду сизге деп. Анан ал жерде кожойке айла жок имамга өзүнүн көйгөйүн айтат. Ушундай болуп жатат. Сизден күмөн санашка туура келбей атат, бирок сизден башка эч ким келбеген болчу деп. Имам эмне деп жооп бериши мүмкүн? Мөөнөтүнөн мурда жооп даяр. Сорон. Өзүм жооп берүүгө аракет кылып көрөйүн. Бул окуяны ошол орозо айы ичинде эле уктум. Имам ал үй бүлөгө ушунчалык мындай ыйлайт дегенде, эмне үчүн силер мени күнөөлөгөн үчүн ыйлаган жокмун дейт. Ошол силер чыгып кеткенде айнек ачылып кетип, акча чачылып кетет. Мен акчаны жыйнап алып, Куран китебинин ичине салып койгом. 1 жыл бою Куран китебинин ачылбагандыгынан ыйладым деп айткан. Бул имам ошол үй бүлөнүн динге болгон көз карашын сыноо максатында ошол акчаны Куран китебинин ичине катып кетет. Эгерде Куран окуганыңарда силер акчаны тапмаксыңар деген ой менен үй бүлөнү кайрадан ошол даражага жеткирген. 6-2 эсебинде Сорон Абылкасым уулунун командасы бүгүн жогорку лигага чыга алды. Команданы куттуктайбыз. Жана бүгүн ушу Гүлсанам Ахмедованын суроосу бул команданын жеңишке келишине акыркы себепчи болду деп эсептейбиз.
Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, 7-чи турдагы Кудайым буйрса соңуна келип жетти. 6-2 тескериси өткөндөгү көрсөткүчтүн оюн жыйынтыкталды. Оюн тууралуу анализ жүргүзөбүз. Бүгүнкү оюнга Семетей мырза, Сагын мырза, дагы бул жерде капитандын Калича Сасиева бар жана албетте биздин Токтомамат агайдын да бир оюн угуп көрөбүз. Урматтуу алып баруучу, биз жакшы оюнга күбө болдук. Команданы куттуктайбыз. Көптөн бери жеңишти күтүп келгенбиз. Мына бүгүн баарыбыз кубанычтабыз, ордодо турган балдар дагы. Мен бул командага мындай мүнөздөмө бергим келип атат. Кыргызда сөз бар, бөрү көрүп келгенби деп, же бөрү көргөндөй. Бүгүн бөрү көргөндөй болушту да. Ушунчалык суроолорду эпчилдик менен алып атышты. Ар дайым ушундай ойнош керек. Өткөнкү оюн команданы чыңалткан окшойт. Өткөнкү оюнда аябай мындай маанайлар түшүп, намыстангандыгы байкалып атат да. Бүгүнкү оюнда мен эки билерманды мыкты деп баалайт элем. Бул Куттубек мырза менен Илгиз мырза. Анан бирөөсүнө токтоло турган болсок, бул Илгиз мырза мыкты болду. Рахмат пикириңиз үчүн. Андан ал эми суроолордун ичинен ушул акыркы суроо абдан мыкты суроо экен, урматтуу алып баруучу. Имамдын үй бүлөдөгү сыноосу, өтө сонун жакты, баарына жакты ушул суроо. Рахмат пикириңиз үчүн. Оюн мага да аябай жакты. Балдардын мына интеллектуалдуулук деңгээли, бул командадагы жигиттердин интеллектуалдуулук деңгээли абдан жогорку экенин байкадым. Айрыкча мага мына Кутубек деген жигит, Илгиз деген жигит, мына капитан команда Соорон, мына ушулардын берген жооптору так даана. Мен мына Кутубек деген жигитти жогорку деңгээлде бааладым. Азамат өзүн мындай жогорку деңгээлдеги немеси менен көрсөтө алды. Мына ушундай оюндардын болуп турушун биз дагы аябай өтө каалайт элек. Мына командага дагы мындан аркы иштерине дагы ийгилик. Абдан жакшы мындай бир ынтымактуу жогорку деңгээлдеги команда экенин көрсөтө алышты. Рахмат. Бүгүнкү ордого агай сиздин да сурооңуз коюлган, бирок тилекке каршы жебе келбей калды окшойт. Ошон үчүн кайсы бир деңгээлде эми бул оюн албетте жебе келгенде сөз ойнотот болчук. Кийинки оюнда эми ойнотобуз да, Кудайым буйрса. Кудай кааласа мейли, капачылык жок. Ыйык Рамазан айында жакшы оюнга күбө болдук. Рамазан урматы менен бүгүнкү оюнда мына биздин билермандар жакшы жыйынтык көрсөтүштү. Негизги нерсе алгачкы раундда ушу Куттубек мырза жакшы упай алып келди команда үчүн. Бүгүн көпчүлүгү алгачкы раунддарды берекелүү, упайлуу жеңген үчүн команда илге жетишти деген ойдо болсок да тура болот. Биринчи, экинчи, бул жерде Илгиз Шамырзаев, Мелис Музулманов жана Мелис дагы команда оор учурда мырза чыныгы логика менен табып кетишти. Ошо суроодо маани беришибиз керек. Албетте Нурсултан команда капитаны, бирок бир аз ушул 6-чы оюнчуга дагы команда иштеш керек. Себеби 2-3 оюнчу ортодо өзү мындай күчтүүлүгүн көрсөтүп, кээ бир оюнчулар алып кетсе дагы командалык күчтүү оюн болсо телекөрүүчүлөргө кызыктуу болот. Албетте команда ийгилик каалайбыз. Мелис мырза болуп турат. Бул бир канча жыл мурун Мелис мырза жеке өзү капитан болуп 6-0 жеңген. Мен ойлодум, бүгүн 6-1-ге 6-0 жеңген 3 эле оюн бар. Бул жерде Семетей мырзанын оюну, Мелис мырзанын оюну, биздин команданын оюну 6-0 болгон. Бүгүн да ойлодук, мүмкүн 6-0 болобу деп. Бирок жакшы 6-2 дагы, мурунку 6-1-де 6-2-де жеңилгендин бул жыйынтыгы команда күчтүү болсун. Ийгилик каалайбыз. Рахмат. Рахмат. Каличайым. Негизи биздин команда булардан ушундай эле оюнду күткөнбүз, дайыма күтүп келебиз. Анан аябай жакшы ойношту. Бардыгы талкууга өтө жандуу катышып, бардыгында туура жооптор болуп атты да. Анан бул командага биз дайыма оюндарына ийгилик каалайбыз. Жигиттер мыктысыңар. Биз силер үчүн ушунчалык күйүп бышып, жанталашып карап турдук эле. Биздин үмүтүбүздү актадыңар. Бул жерде бардыгында ар бири жооп берди да. Мен ошого аябай ыраазы болдум. Оюн баштан аяк өтө жандуу, биз үчүн өтө кызыктуу, көрүүчүлөр үчүн да кызыктуу болсо керек. Өтө динамикалуу оюн болду. Ийгилик, куттуктайбыз. Рахмат.
эми мыкты оюнчуну магистрлер сиздер тандайсыздар, бирок биз негизги өзүбүз командабыздын атынан Куттубек мырзанын оюнун баса белгилегибиз келет. Себеби командага мындай мөөнөтүнө мурда суроолорду жооп берип, кошумча мүнөттөрдү алып берди. Билис раундда дагы 2 суроого мөөнөтүнө мурда жооп берди. Негизи бүгүн Куттубек мырза өзүнүн өтө өзгөчөлүгүн көрсөттү. Бул жерде бардыгы жооп берди. Мисалы үчүн мына Жуманазардын жообун укканда биз таң калып калдык да. Эч кимде андай вариант версия жок эле жооп. Азамат өтө мыкты. Анан өзгөчө муну Соорондун эң акыры мен эле калып калдым деп Соорондун дагы так жооп бергенине биз кубанып кеттик. Ушул суроо дагы өзгөчө сонун суроо экен. Анын үстүнө дагы бир нерсени алып баруучу, улуу урматтуу алып баруучу, мен бир нерсени бамдадым. Бүгүнкү суроолор так, жооптор дагы так болду да. Суроолор дагы эки ача эмес, түшүнүксүз эмес. Анан жооптор дагы ошого ылайык так, мындай кайрадан суроо жаратпай турган жооптор болду. Биз ошого ыраазы болдук. Рахмат. Сооро мырза, анда оюн тууралуу пикирди угалы. Мындан бир топ убакыт мурда мен билем бул жерде өтө кейиштүү абалда команда чыгып кеткен, оюн жыйынтыган айрым өтө чоң болгон. Бүгүн мына ийгилик жылмайып жеңиш сиздер тарапта. Кандай сезимдер болуп жатат? Билерман Ордо интеллектуалдык оюнунун өнөктөшү TAEF Costumes. TAEF Costumes сиздин келбетиңиз биздин милдетибиз. Биринчиден ушул билермандарга, Ордого рахмат, ошончо колдоп бизди эме кылганына. Экинчиден оюн тууралуу айта кете турган болсок, туура эле биринчи оюн кышкы тандоо турунда биз 6-1 эсебинде жеңилип калганбыз. Бирок ошолордун негизинде баягы чыгаша чыкпаса киреше кирбейт деген сыяктуу эле адам жеңилбесе жеңишке деле жетиш кыйын экен. Жеңилүү жеңиштин даамын алып келет дегендей да. Ошол себептер болду деп ойлойм. Анан командага буюрса оюн биз үчүн аты сонун болду. Эми суроолор боюнча акыркы суроону командадагы ошол мыкты суроо деп таптык. Гүлсанам Ахмедова, Ноокат районунун тургуну Гүлсанам Ахмедованын ошол үй бүлөнүн канчалык деңгээлде Куран окуйт окубайтын сыноо максатындагы акчаны Куран китептин ичине салып койгондугу чындыгында бул өтө мындай бир кызыктуу, ары тарбиялуу дагы бир суроо десек болот экен. Гүлсанам Ахмедова мыкты суроонун ээси болду. Куттуктайбыз. Актив дизайндын кичинекей акчалык сыйлыгы бул телекөрүүчүгө кетет. Эми Сооро мырза Манас Амиралиевдин акчалык сыйлыгы жана актив дизайндын акчалык сыйлыгын ыйгарабыз. Урматтуу алып баруучу, актив дизайндын акчалык сыйлыгы дагы бул Ордо тарабынан берилет. Бул Куттубек мырза деп табылды, буга да кошулабыз. Ал эми бир эле учурда ошол Куттубек мырза дагы Илгиз мырза да аябай оюн жакшы көрсөткөн үчүн мен Амиралиев агабыздын акчалай сыйлыгын Илгиз мырзага. Илгиз Шамырзаев Манас Амиралиевдин акчалай сыйлыгына капитан чечими менен ыйгарылат. Семете мырза, анда биздин аксакалдын акчалай сыйлыгын тапшырып коюңуз. Чоң рахмат. Манас Амиралиев агабыз. Семете Амиралиевдин атасы, чоң рахмат. Көп жашаңыз, оорубаңыз. Ар дайым мына ушинтип стимул берип жүрөбүңүз биздин билермандарга. Бар болго чоң рахмат. Адал таттуу дайыма жаңы гана продукциялар менен биздин билермандарды кубантып келет. Кийинки оюн калечайым сиздердин оюнуңуздар, жакшылап даярданыңыздар. Азырынча эки команда финалга ойноого укук алды. Оюн соңуна чыкты. Көрүшкөнчө ассалам алейкум. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Бизге суроо жөнөтүңүздөр жана кызыктуу оюндардын күбөсү болуңуздар. Көрүшкөнчө ассалам алейкум. Орозоңуздар кабыл болсун.